Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Vay, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан мен деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дап кылып тургаткан турбайбы? Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин кечки саат 5те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Тумар Тайм шоусун баштайбыз, ардактуу достор. Микрофонда атым Гүлкайыр, ал эми куттуу студиябызга дагы бизди күткөн коногубуз дагы кирип келди. Учурда тыпылдап өзүнүн жеке концертине ары бери чуркап даярданып жүргөн ырчы жана ошондой эле бийчи Айдана ДК. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Маанайлар. Сонун. Сиздин кечиккениңиз алдын ала айткансыз, Аны кечип калдым. Кечиримдүү болсун. Кечирим сурайм. Каяктан келатабыз? Азырда болсо эфирден келатабыз. Бүгүнкү күндө ошо жалаң эфирлерге бөлүп койгонбуз. Ошондуктан ошо 2 күндөн бери эфирлер менен жүрөбүз. Тилекке каршы дал ошо 2 күндө кар жаап эшиктин баары тыгын болуп жатат. Ошондуктан болушунча аракеттенип кечикпегенге аракет кылып жатабыз. Абдан сонун. Үшүгөн жокпуз, эң башкысы. Мен негизи өшүкчүлүм. Мурунку дагы интервьюмда жаан жаап калган ошол күнү. Ошондо дагы Сиз айткам. келгенде дайыма жаан же кар жаап аткан болот. Ошондо дагы айткам, мындай суукту жаман көрөм деп. Аны üşüй берем да, ошондуктан кандай жылы кийинбейин, баары бир üşüй берем. Буюрса жылытабыз эфир аркылуу. Ооба. Биз дагы жылыйбыз, угармандарды дагы жылытабыз сиз менен биргеликте. Эми дароо келишимге өтөлү. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Ал жаңырышы менен эмне деп айтасыз айтайынбы? Суукта сүйүү жылытсын деп айтасыз. Суукта сүйүү жылытсын. Ооба, өткөрүп жиберсеңиз, сиз тараптан эч кандай реакция болбосо, бул сандыктын ичинде тапшырма катылган. Аны аткарабыз сөзсүз түрдө. Макулбу, келиштик. Анда репетиция кылып албайлы, кандай дейсиз? Суукта сүйүү Жылытсын, азаматсыз. Жана ошондой эле Айдана, сиз менен биргеликте бүгүн сиздин жеке концертиңизге 16 ноябрда спорт дордосунда өтө турган концертке ушул чакыруу баракчаларын ойнотобуз, Ооба. Андыктан сөзсүз түрдө биздин толкундан Тумар ТВ телеканалынан алыстабай туруңуздар деп чакырып өтөлү. Плюс биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызда дагы ойнотулат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин ошол жака кириңиз дагы сүрөт жүктөйбүз Айдананын. Астына кызыктуу суроо берген угарманыбызга шоунун соңунда ушул чакыруу баракчаларын ыйгарабыз. Биз менен бир болуңуздар, суроолорду дагы узатыңыздар. Ардактуу достор, бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Сүрдөткөн суроолор. Кийинки рубрикабыз сүрдөткөн суроолор деп аталат. Конокто болсо ырчы ошондой эле бийчи Айдана ДК. Айдана, аябай даярданып келсең керек. Бул рубриканы сен жакшы билесиз. Ошо баягыда келген ошо сүрдөткөн суроолор жооп берген жоопторум аябай тарап кетти ошол видеом. Ошондуктан даярданып. Эми сиздин эмоцияңызды байкайбыз. Калп айтканга болбойт, ооба жок деп жооп бересиз. Ошондой эле даяр болсоңуз кеттик. Канчалык сизди жакшы ырчы бийчи катары билебиз. Канчалык деңгээлде жашоодо апакай коосуз. Ошону байкайбыз азыр, Анда даяр болсоңуз кеттик. 1 мүнөт 20 суроо. Баштадык. Тойдо жалаң гана фонограмма ырдап калдыңыз беле? Жок. Өзүңүз көрбөгөн нерсени жарнама кылдыңыз беле? Ооба. Кийими жок, жатып алып күнгө күйдүңүз беле? Жок. Депрессияга көп каласызбы? Жок. Элдик рецепттер менен дарыландыңыз беле? Жок. Кайсы бир ырчыны турадыңыз беле? Ооба. Салмак кошо турган дары ичтиңиз беле? Жок. Бирөөнүн чөнтөгүнө колуңузду салып уурулук кылдыңыз беле? Жок. Тишти жуубай үйдөн чыгып кеткен учурлар болобу? Ооба. Жакпаган ырчыга комплимент айттыңыз беле? Жок. Жаныбарлардын кургак тамагын жеп көрдүңүз беле? Жок. Көрмандар берген белектерди таштандыга ыргыттыңыз беле? Жок. Уктаарда тамакка тойуп алган учур болобу? Көп жолу. Сизди бирөө шантаж кылды беле? Ооба. Аваз Акимовду абдан кызганасызбы? Жок. Ырым-жырымдарга ишенесизби? Жок. 20 сомдукта Тоголок молдонун сүрөтү орун алганбы? Ооба жок, ооба жок. Кыргыз Республикасынын гимнин жатка билесизби? Ооба. Улуу байкелер сүйүүсүн арнаган учур болгонбу? Ооба жок, ооба жок. Элдин көзүнчө калп жылмайган учур болобу? Ооба. Азамат, жетиштиңиз. Эми сурап өтөлү бул жакта. Аваз Акимовду эмнеге кызганбайбыз?
билбейм, да, менде негизи эле кызганыч сезим абдан мындай өнүкпөй калган окшойт да койсуң. Мен деле кээде таң калам, бирок чынында эле сүйүү менен сүйүү кандай эле суукта сүйүү менен жылытыңыздар бири-бириңиздерди. Суукта сүйүү жылытсын. Суукта сүйүү жылытсын. Негизи эле мен түшүнөм, чыгармачылыкты түшүнөм, колдойм. Жакында эле ошо бир интервьюларда айткам. Тескерисинче мен клиптерине кыздарды тартып кеңештеримди берем. Ошол кыз жакшынакай экен, ошол кызды Таап тартып келип бересиз. таап келип берем. Өзүңүз тандап туруп. Өзүм тандап турам. Кызганып турбайсызбы анда? Жок, мындай жакшы кыздар ишенген тартып- кыздарды түртүп, менин курбу кызым эле авазынын клибине тартылып берсин деп. Жок, чынында эле курбу кыз эмес, мындай деле Инстаграмдан карап тандаган учурлар болгон. Билбейм, эми өзүмө ишеничим жакшы эле, ошондуктан көп деле кызгана бербейм. Сизди ким шантаж кылып жүрөт? Шантаж деп деле айта албайм, мындай болгондо Шантаж бул коркутуу, бирөөлөр тарабынан сенин сырларыңды ачып салам Айдана деп. эми ошондой сыяктуу курбуларымдын жанагы тамашалап айткандар болот. Менде сенин компроматың менде көп, видеолоруң бар, Ооба, ошону киргизем деп, мындай серьезный, мынтип мынча акча бербесең муну киргизем деп Кудай сактасын болгон эмес. Жакшы. Дагы бир суроо бар болчу. Жакпаган ырча комплимент айттыңыз беле дегенде? Жок дедим. Чичти жуубай үйдөн чыгып кеткен учур болуп калат. Эми күндө эмес, аз эле болот. Чын айтсам мен өзүм мындай тазалыкты жакшы көрөм, анан жатаарда да сөзсүз жуунуп, турганда да кансыз эмете албайм. Эми кээде эле болуп калат, анда эсимде деле жок. Жакшы. Дагы бир суроо. Кайсы ырчыны турадыңыз эле? Кайсы ырчыны эми мындай мурун жаңы чыгып жатканда, жаңы баштаганда эми Ушкини баары эле билет, Ушкичен чыккан Бодок менен. Ал эми ала Бодок менен бир гана эле Ариана Гранде чыкчу. Мен аны мойнума алып келгем. Мен айткам, ооба, Ариана Гранденин образы жагат, стили жагат. Мен дагы эмнеге биздин Кыргызстанда Арианага окшош ырчы болбосун деген ой менен эле чыктым деп. Кыргызча варианты болуш керек. Варианты болуш керек деп мындай деген ой менен чыккам. Бирок азыркы учурда ал нерседен алыстадым. Өзүмдүн ойлорумду, өзүмдүн идеяларымды элге тартуулагым келип калды азыр. Бирок көбүнчө азыркы учурда кей-поп жанры. Ооба, негизи кей-поп, негизи негизи кей-попка басым деле эмес, ошо айткандай эле поп жанрын мен ошо азыркы учурда абдан популярдуу болуп жаткан учур эмеспи? Поп жанрын бардыгы өзүнүн менталитетине жарашыктуу кылып фишкаларын кошуп тартылып атат да. Мисалы, Кореяда кей-поп, Японияда джей-поп, Кытайда си-поп, Казакстанда кью-поп депчи. Анан эмнеге бизде ошондой бир направление болбосун деп азыр командабыз менен кей-поп деген направлениени ачалык. Биринчилерден бололук деп азыркы учурда абдан аракеттенип изденүүдөбүз, эксперименттерди кылып жатабыз. Буюрса жакын арада бир толук ушундай мына ошол кей-поп деп тартуулаганга аракет кылып жаткан учурубуз, изденүүдөбүз. Буюрса 16 ноябрда боло турган концерт тууралуу дагы бир музыкалык чыгармадан соң кеп кылмакчыбыз. Жана достор, биздин Тумар FM Instagram баракчабызга кошулуңуздар, дал ошол жерде концертке жакшынакай чакыруу баракчаларын ойнотобуз. Бизден алыстамай жок. Тумар Тайм. Ардактуу достор, Тумар Тайм шоусу уланууда, конокто болсо ырчы бийчи Айдана ДК. Айдана, жогоруда айтылгандай эле сиздин алгачкы концертиңиз менен дагы бир ирет куттуктап өтөлү. Концерт тууралуу сөз кылсак, даярдыктар кандай? Негизи эле башка ырчылардын концертинен эмнеси менен айырмаланат бул концерт? Чоң рахмат. Негизи эле ар бир ырчы концерт коердо суук сүйүү. Ой, он эле унутуп калатым. Суукта сүйүү жылытсын. Негизи концертте баардык эле өзгөчө кылгысы келет. Анан менин деле планымда, менин деле оюмда абдан бир башкача кылгым келип жатат. Тем более ошо кей-поп багытты ачабыз деп жаткандан кийин сөзүмө туруп, чынында эле бир жаңы бир нерсе көрсөтүшүм керек деген ой менен азыр талыкпай иштеп жаткан учурубуз. Негизи продюсерибиз менен бул концерт коебуз деген идея жазында келген. Жазында пландаганбыз, ушу күзү коебуз. Менин аудиториям жаштар болгондуктан кийин ошо студенттер күнүнө карата коелук деп ошондо эле пландаганбыз. Андан кийин ошондон бери даярданып жатабыз. Эми өзгөчөлөнгөнү көп нерсе сыр бойдон калсын, бирок мен айта турган нерсем бул концертим абдан бир танцевальный шоу болот деп айтсам болот. Почти что бардык ырларым бий менен коштолот. Анан жөн эле бий менен коштолбостон дагы бир номерлер болот. Мисалы,
жөн эле бийчилер артыма туруп бийлеп кетип калбайт. Ошо бийди үйрөткөн мен деген Кыргызстандын хореографтары, ошо бий студияларынын жетекчилери кошо чыгышат сахнага. Баарын жыйнадыңыз. Баарын жыйнадым. Ушунча жылдан бери, ушунча көптөн бери иштеп жаткан менин коллегаларым өзүм да бий үйрөткөндүктөн ошо хореографтар менен коллега болуп жатпайбы. Анан ошолор менен биргеликте номерлерди даярдап, азыр бийлерди, бүт ырларды бий менен коштоюн деп абдан күнү түнү бийлеп жаткан учурум. Азыр коркуп жатканым эме, бийлер алмашып калбаса экен оюмда депчи, анткени аябай көп бийлер коюлду да. Анан бирөөнү бийлеп башка бийди эстеп кетип, ошолор бий болуп кетти. Ошону бийлебесем экен деп Толкунданып атырсыз, толкунданып жатам. Чынында эле аябай бир жоопкерчиликтүү нерсе экен, абдан бир чоң нерсе экен. Андан тышкары ошо спорт ордосуна коюп атпайлыкпы? Биз Кыргызстанда эң чоң концертный зал ошол спорт ордосу болгондуктан абдан толкунданып жатам. Жакшы болсо экен деп буюрса, бирок даярдыктар жакшы, даярбыз. Сонун. Баса Казакстандан Зируза келет экен. Эмне үчүн башка ырчылар эмес Зирузаны тандадыңыз? Кимдин сунушу? Негизи бул нерсе ошо продюсерим сүйлөшкөн, Зирузанын продюсери менен сүйлөшүп, келишип, анан ошо Кыргызстанга келме болду. Негизи эле Зируза ошо Нурболот Абдуллиндер абдан эле Кыргызстанды жакшы көрүшөт экен, мындай сүйүнүп эле макулдугун беришти, абдан кубанып. Эмнеге Зирузаны? Анткени өзүңүздөр билгендей эле ошо Казакстанда Q-pop деп калдым. Q-pop деген направление абдан бир популярдуу болуп жаткан учур. Анан Казакстанда Q-popтун ханышасы ошо Зируза деп. Кыргызстанда Айдана Дека, Өзүңүз айтып койдуңуз деле. Буюрса бир музыкалык чыгармадан соң маегибизди улайлы. Оюндар бар. Банканы толтур. Кезектеги оюнубуз банканы толтур деп аталат. Оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн. Конокто ким деп турсаңыз, ырчы, бийчи Айдана Дека. Айдана, оюндун шартын бир сыйра айтып өтөйүн. Банканы толтур деп аталат. 3 литрлик банкага биз кайсы нерселерди салсак батат? Мисалы, сабиз, дагы эмнелер? Телефон, нерсе, буюмдар менен бардыгын салып батырсак болот. Анан бизге азыр угарманыбыз кошулат. Координаттарыбызды айтып өтөлү. 0312510181 үчөөбүз ойнойбуз. Бир сөздөн айтабыз, ким токтоп калса ал оюндан чыгат. Ким көп сөз айтса ал утат. Шарты түшүнүктүү, ооба. Анан ошондой эле биздин оюндун башкы демөөчүсү Салих компаниясы бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукцияны гана эмес, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүп өз убактысында жеткирип берет. Достор, Салих компаниясынан бир баштык колбасаны биздин байланышка чыккан уткан угарманыбызга тапшырабыз. Кандай сонун бир баштык колбаса. Мен утуп калсам мен алам бу колбасаны. Угарманга беребиз, тилекке каршы. Тамаша. Колбаса башка билебиз бар сизге кийин. Угарманыбыз бар экен, кабыл алып төргөткөзөлү. Саламатсызбы? Алло, угуп атабыз. Десек, бизге туура эмес чыгып алган окшойт. Байланышка кийинки угарманыбызды кабыл алууга даярбыз. Ардактуу достор, учурда линиябыз бош. Чамдаңыздар. Бир баштык колбаса ошондой эле 16 ноябрда спорт ордосунда өтө турган Айдана Деканын жеке концертине чакыруу баракчасын ыйгарууга даярбыз. 4 баракчаны бербейли, кандай дейсиз? Колбасага кошуп туруп 4. Ооба. Колбасадан жеп туруп анан келиңиздер. Кош келипсиз. Саламатчылык, атыңыз? Үрпүкан, буга чейин оюнга катышкан эмеспиз, бир ай аралыгында. Абдан жакшы. Каяктан байланышка чыгып атабыз? Бишкек шаарынан. Оюнга даярбызбы? Оюндун шарты түшүнүктүү болсо, анда убакыт кетти, баштадык. Кайсы тамгадан? Айдана, сиз баштап бересизби? Конок катары? Макул. Калаган тамгаңыздан баштап бериңиз. Тумар болгондон кийин Тдан баштайын. Таблетку. Макул. Талкан. Тумар. Үрпүкан. Тиш. Тиш щетка. Телефон. Топчу. Азаматсыз. Азыр. Таракан. Темене. Кой туруңуз Айданага кезек берели. Тиш доктурдун аты Тиши док. Мейли анда. Үрпүкан. Темине. Топчу. Тырмак. Үрпүкан, угуп атабыз? Менби табличка. Табличка, тень. Тапочки. Үрпүкан. Тумак. Тан. Табличка болгон, таблица анда. Таблица, макул. Убакыт бүттү.
бул олчалар үчөөбүзгө тең арналсын баарыбыз бирдей болуп калдык. Ошентсе дагы Үрпүхан эже, сизге Жакшынакай бир баштык Салих компаниясынан колбаса бар. Рахмат. Телефон трубкасын койбой туруңуз. Ошондой эле 16 ноябрда өтө турган Айдана Деканын жеке концертине 4 кишилик чакыруу баракчасын тапшыралы. Белиңизди кайдан качан алып кетесиз? Телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Азыр эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Мынакей достор, оюндар ушундай жөнөкөй эле. Өзүңүздү кубантыңыз, бүгүн болушунча көптөгөн белектерибиз бар алдыда дагы өткөрүп жибербеңиз. Конокто болсо ырчы Айдана Дека. Пробка. Пробка оюнуна кезекти беребиз. Ардактуу достор, учурда пробкада турган угармандарды чакырып өтөлү. Оюнга катышыңыз дагы ошондой эле биздин башкы оюндун демөөчүсү бар. Ардактуу достор, бүгүн биз Кант сүт компаниясынан белектерди ойнотобуз. Белая река компаниясы буга чейин 20 жылдан ашуун өндүргөн табигый жана бүтүндөй үй бүлө үчүн пайдалуу азык заттын жыйындысы болуп саналат. Белая река сүт азыгы кандай пайдалуу экенин айтып өтөлү. Ал сөктөрдү, тиштерди жана теринин абалын жакшыртат, иммунитетти бекемдейт жана маанайды көтөрөт. Белая река биз даамдуу, дени сак жана табигый сүт азыктарын даярдоо менен ар бир үй бүлөгө кубаныч жана ден соолук тартуулайбыз. Белая река бул сүйүү менен Кыргызстанда жасалган. Дал ушул Кант сүт компаниясынан, ардактуу достор, Белая река биз Жакшынакай сүт азыктарынан жасалган даамдууларды сиздерге тапшырууга даярбыз. Бир кутуча. Анда пробкада угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Конокто болсо ырчы Айдана Дека. Айдана, эмне аябай ойлонуп калдыңыз? Мен билем да, ошо пробка дегенде мен суроо даярдашым керек э. Ой, тапшырма. Мен аны ойлонбой эле азыр пробка десем эмне тапшырма коркпоңуз. Дейчи болбой байланыштан алыстап кеттир. Достор, учурда линиябыз бош. Плюс дал ушул биздин Кант суу компаниясынан плюс ушундай 16 ноябрда спорт ордосунда өтө турган Айдана Деканын концертине ушул чакыруу баракчаларын ыйгарабыз. Бул угарманыңызга дагы 4 кишилик чакыруу баракчасын бербейлиби же алтыны берелиби? Канчаны берели, Айдана, айтыңыз. Алтыны деле беребиз. Алтыны деле беребиз, ардактуу угармандар. Мне не жалко. Ооба. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы, кош келипсиз. Атыңыз? Азат. Азат, пробкадабыз. Пробкадабыз, ооба. Пипилдетиңиз анда. Азаматсыз, кайсы көчөлөрдүн кесилишиндебиз, Азат? Алматинка Медеровада. Алматинка Медерова. Медеровада. Анда азыр биздин коногубуздан Жакшынакай тапшырма болот. Эгерде аткарсаңыз, бизден Жакшынакай Белая река Кант сүт компаниясынан Жакшынакай белектерибиз бар, даамдуулар. Келиштикпи? Айдана, кандай тапшырма берели? Эмне кылдыралы? Мен Айдананын репертуарын билет болушуңуз керек, Азат? Жок, Айдананын репертуарын укпап турмун. анда бербейин деле. Анда ырдап туруп сигналды басып койбойбу катуу, э? Ооба, негизи ырдап туруп эле сигналды бассын. Анан Айдана Деканын концертине келгиле деп. Келгиле деп кыйкырып койсун, ооба. Терезени ачып туруп, башты чыгарып туруп кыйкырып коюңуз. Кеттик. Кана көрсөтүңүзчү, башкаларга дагы көрсөтүңүзчү, оюнду кандай ойнош керек. Азыр үйрөтүп коюңузчу. Кеттик, дароо баштадык, анда убакыт кетти. Күн күркүрөп, жамгыр төктү, эч басылбай. Анан? Кандай эле кылган, ошо ыр жакшы көп билбейт экенмин ыргардычы. Анда ардактуу достор, Тумар радиосун уккула жана 16 ноябрда Айдана Деканын концертине баргыла, ура 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 деп туруп кыйкырып коюңуз. Кеттик. Достор, Тумар радиосун уккула. Чаңырбайсызбы, Азат, болбойт мындай. Ура, ура, ура. Азат, болбой калды, чаңырыңыз. Кана 6 кишилик чакыруу баракчасын беребиз сизге. Кеттик. Ура, элдер, ура. Тумар радиосун уккула, ура, ура, ура. Айдана Деканын концертине келгиле, ура, ура. Макул. Азаматсыз жараталы. Катыракта кыйкырсаңыз болмок, сизди мактап атса бул жакта. Азат, сизге Белая река сүт компаниясынан белегибиз бар, макулбу? Кайдан ошондой эле Айдана Деканын концертине 6 кишилик чакыруу баракчасын. Чыгармаларымды укпаптыр, эми 16-сында келип угуп кетиңиз. Достор менен, туугандар менен, үй бүлө менен барып угуп кетсеңиз болот. Телефон трубкасын койбой туруңуз. Белекти кайдан качан алып кетесиз, эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Жана дагы биз анонстоо өтөлү, Айдана убактыбыз аз экен. Биздин Тумар FM Instagram баракчабызда учурда
сүрөт жүктөгөнбүз Ооба. алдына жакшы биздин коногубузга оригиналдуу суроо узаткан 3 угарманыбызга 3 угарманыбызга 4 кылып койсок мейли 4 угарманыбызга 2ден чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Жамдаңыздар. Азыр бир нечесин окуп өтпөйлүбү? ооба негизи эң биринчи эле бул жерде мени кызыктырган суроолорду тандадым. Бул жерде Аркабаева Айдана деген кыз. Айдана дека карыса дагы дека болуп калабы же Зиркинбаева болобу деп ушундай Бир музыкалык чыгармадан соң жооп берели. Макулбу? Тумар Тайм. Тумар Тайм уланууда достор, конокто болсо ырчы Айдана Дека. Айдана, эми дароо кезекте сиз экөөбүз ойной турган оюнга кирели. Кандай дейсиз? Аз бир нече чыгарманы робот аткарып берет, сиз табасыз. Бул оюн тааныш эле болуш керек. Ооба. Кеттик, анда биринчи чыгарманы жакшылап угалы. My love is on fire now, burn baby burn, oh, 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 my love is on fire, so don't play with me boy. Кайсы чыгарма болушу мүмкүн? Бул Кореядагы топтордун бири айымдардан түзүлгөн. Ошолордун чыгармасынын бири. Кайсы? Бой. Жанагы эмес. Анткени эми сөздөрүн жаттап турамын, бирок мен эмнегедир өзүм ырларымды күтүп отурмун. Blackpink. Дал ошол топтун чыгармасы экен, бирок кайсы экенин азыр угалы. Макул жараталы таптı деп эсептейли. Ошентсе дагы ырдын аталышын таппай калдыңыз, бирок ырчыларды таптыңыз. Анда экинчи ырга өтөлү, жакшылап угабыз. Right now, I'm in a state of mind I wanna be in like all the time, ain't got no tears left to cry, so I'm picking it up. Бул дүйнөлүк Picking it up. Азыр. Right now. Picking it up. Кайсы ырчы? Ошону тапсаңыз. Ошо. Билчүм да, азыр койдуңуз. Сиз биле турган ырларды эле алганбыз негизи. Right now. Угалы анда. Не, азыр. Багыт берип өтөлү, Сиз буга чейин дагы ал айымды мактап өткөн сөз, анын Ариана Гранде чыгармачылыгы дагы жагат, Ошо. Анда кийинки ырга кезекте берели, бул 3-чү чыгарма. Жакшылап угалы. Жанымда болсын ырмайрам туркун колдер, бутпаса бондер, так тобы чапкын колдер. Кайсы чыгарма? Жанымда болсун ырмайрам. Бүтпөйт ырмайрам дейт. Жанымда болсун ырмайрам. Кайсы? Ким? Эмнеге билбейсиз? Жанымда болсун Багыт ырмайрам. берип өтөйүн анда. Бул сиздин эле чыгармаңыз. Ырмайрам. Биздин жашаган жок. Жашор. Ырмайрам деген сөз. Угалы? Жанымда болсун ырмайрам. Мейли, оюнга катышкандыгыңыз үчүн рахмат айталы. Анда калчалар сизге Айдана. Рахмат. Толкунданбаңыз. Мен башына тескерисинче өзүмдүн ырларымды күтүп отурмун да, жаңы англисче кетсе анда азыр 3-чү да ошол экен деп анан Кыргыз тилинде эле айтты го. Жок, кыргыз тилинде айтты, бирок ырмайрам деген унутуп калыптырмын да. Мен Башка бирөөнү жыгап көрдүм. жашаарымды ойлоп алыптырмын. Мейли, эч нерсе болбойт. Эми дароо биздин азыркы тапта Тумар FM Instagram баракчабызда ардактуу достор Айдананын сүрөтүнүн алдында оригиналдуу суроолорду жазган биздин угармандарга, катталуучуларга азыр 4 адамга, эң оригиналдуу 4 адамга суроо салган 4 адамга биз ушул 16 ноябрда спорт ордосунда боло турган чакыруу баракчасына 2 кишилик чакыруу баракчаларын ыйгарууга даярбыз. Анда бир нечесин окуп өтүңүз дароо. Биринчиси ошо жанагы айтып кеткен Аркабаева Айдана. Айдана дека карыса дагы дека болуп калабы же Зиркинбаева болобу дегенге. Анан экинчиси так жооп берип өтсөңүз дагы болот. Кыска нуска. Жиркинбаева болом го карыганда. Айринка деген суроо. Фандомуңуздун атын ким деп коесуз? Өзүңүздүн фанаттарыңыз менен сүйлөшүп чечишесизби? Же бизге тандап койгон фандомду
аты барбы, биз сизди жакшы көрөбүз. Чындап эле фанаттарым өздөрү тандап алган Айдана ата деген фандомдучу. Бирок мен ушул суроодо көптөн бери ойлонуп жатканда, башкача кылсамбы же ушуну калтырсамбы деп. Бул суроо жакта. Ушул суроо жакта. Айринка, нижний пробел. Скриншот кылып койсоңуз дагы болот, Айдана. Биринчи угарманыңыздыкындагы, экинчи, эми үчүнчү. Анан бул жерде Нурзина Курбаналиева деген кыз бар экен. Мунун суроолору абдан көп болуптур. Анан ушул кызды эмнегедир билип калдым да, анткени конкурстар абдан көп өтүп жатат ар кайсы баракчаларда. Ошол жерде такыр калбай бүт жерлерде катышып жатат. Ошондуктан ошо Нуриза Курбаналиева деген кызга ыйгаралы. Анткени абдан активдүү катышып жатат бүт конкурстарга. Скриншот кылып өтүңүз муну дагы. Үчүнчү жеңүүчүбүз табылды. Экинчи чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Бул олчаларды дагы арна өтпөйлүбү, Азаматсыздар, биздин угармандар. Анан төртүнчү sd.bigayka деген бул суроо эмес, болгону калоо тилегин жазып кетиптир. KG-pop развивайтесь деп. Мен ойлойм, ушундай адамдар, колдоп турган адамдар көп болсо абдан сонун болот деп. Ошо Бигайка деген кыз. Скриншот кылып коюңуз, кийин отчет кылып коебуз биз дагы программанын соңунда. Эми бир суроом калып калды Айдана. Аны дагы жооп берип өтсөңүз жакшы болмок. Бул жыл сиз үчүн ийгиликтүү болду, ырларды жаздырып атасыз, клиптерди тарттырып атасыз, темир тулпарлуу дагы болдуңуз, ошондой эле буюрса концерт деп турасыз, ошондой эле жүрөгүңүздүн жарымын дагы таптыңыз. Эми концерттен кийин үйлөнүү тойбу? Ушуга жооп берип өтүңүзчү. Ушул суроону абдан көп берилип жатат, бирок мен айтарымды, мен чын айтсам, ал нерсеге азыркы учурда план жок, анткени бүт нерселе азыр оюм баары концерт жөнүндө. Анан эми үйлөнүү той жөнүндө мындай эртерээк ойлонобу деп ойлойм да, бирок азыркы учурда планда да жок. Ал жөнүндө деле сүйлөшө элекпиз. Бирок эми көп нерсени күтсө болот да, өзүңүз билбейсиз да, туурабы? Ошо кыз киши кичине кыйынчылык жаратат экен да ал нерсени. Ооба, мен эртең бирок пландай элексиңер, бул жылы. Мен өзүм үчүн пландай элекмин, бул жылы жок. Макул. Анда дароо тапшырмага өтөлү. Сиз сигналды өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу? Өткөрдүм окшойт, жана аябай бир берилип жазып аткандай. Келиңиз, дароо бул сандыкты алыңыз дагы. Сандыктын ичинде катылган тапшырманы алып чыгыңыз. Ардактуу достор, келишим түзгөнбүз шоунун башында. Ушундай сигнал жаңырмак. Ал жаңырыш менен Айдана суукта сүйүү жылытсын деп айтыш керек болчу. Өткөрүп жиберсе тапшырма аткармак. Тилекке каршы өткөрүп дагы жибериптир, Кандай тапшырмалар экен, дароо окуп өтсөңүз болот. Азыр ырлар жаңырат, ошол ырларга жараша бийлеп бериңиз дейт. Билебизби? Макул. Азыр бул жакта биз ырларды дагы камдап койгонбуз, Айдана. Даяр болсоңуз, отуруп эле билеп бербейсиз, кандай дейсиз? Наушникти кийиңиз. Баштарды болушунча кыймылдатабыз. Ошо ырларга жараша макулбу? Колдорду дагы. Анда ардактуу достор, эксклюзив бий деп койсок дагы болот. Айдана Декадан кеттик анда. Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Азаматсыз. Every time I show up, blow up. Тумар ТВ телеканалына коштуңуздар, достор. Сонун бий болуп атат. Bomb, bomb. Азаматсыз. Бул олчаларда арнайлы рахмат. Айдана, рахмат. Эми 17:58 убактыбыз аябай эле тар экен. Эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Буюрса алдыда боло турган концертиңиз ойдогудай өтөт деген ойдобуз. Буюрса залды толтурат болушубуз керек, Кудайым буйруса. Ошо тилеп жатабыз. Ошо жалпы Тумар ФМ, Тумар ТВ жалпы жамаатына чоң рахмат. Колдооңуздарга дайыма бир жакшы маанай тартылып турасыз. Бардыгыбызга ошоңуздардан жазбай, дайыма ийгиликтер гана сиздерди коштосун. Анан сөзсүз түрдө сиздерди 16 ноябрда күтөм, концертимде күтөм. Анан жалпы кыргыз элинде дагы чакырып кетейин. 16 ноябрда спорт ордосунда саат 18:00 баарыңыздарды күтөм. Анан жанагы убада бергендей эле прямой эфирдегилерге билет берилбей калды. Жана убада берип койдум элем. Тууган күнүнүн эси 16 ноябрда тууган күнү болот экен. Ошо адамга чакыруу 2 билет
дагы берип коеюн. эки чакыруу баракчасы. Эки чакыруу баракча. Туулган күнү боло турган биздин катталуучубузду бул жактан карай алабыз, Тапса сактап коелу, Түз эфирди сактайбыз, достор. Ошондой эле буюрса туулган күнү боло турган инсанга биз канча 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Бүгүн көп эле чакыруу баракчаларын ойноттук, Ооба, негизи менин баракчамда дагы конкурс жүрүп жатат. Көп эле жерлерде конкурс жүрүп жатат. Анан эми Кудай ким билет, эгерде ута албай калсаңыздар, таарынбагыла, капа болбогула, Спорт Ордосунун кассасынан сатып алсаңыздар болот. Болгону 300 сом жана 500 сом билет. Айдана, коштошпой туралы угармандар аябай суранган экен, ырдап берсин деп. Жаңы музыкалык саат болот азыр. Дал ошол жакта ырдайбыз, буюрса жакшы музыкалык чыгарманы камдап туралы. Достор, биздин толкундан алыстамай жок, ошондой эле коштошпойбуз. Тумар ТВ YouTube каналынан бүгүн ырчы Айдана ДКнын шоуга келген конокто болгону тууралуу видеосун көрсөңүздөр болот. Азыр жаңы саатта угушабыз. Кыргызстанда саат 18. Тумар Тайм. Тумар Тайм шоусун жыйынтыктап жатып, коногубузду ырдаталы деп чечтик. Аябай угармандар суранган экен, ошон үчүн жаңы саатка дагы өтүп кеттик Айдана. Көрдүңүзбү кандай мүмкүнчүлүк? Андыктан баардыгыңыздарга жыргап жашаңыздар деп, жыргап жаша деген ырымдат кылып берейин. Кеттик анда. Алдыңыздарда, ардактуу достор, кыргыз эстрадасынын жарык жанган жылдызы деп коелу, Айдана ДК. Кеттик анда. Биздин жашы кандай керемет, эгер билсең баркын. Сезимдерге сүйсе билеп, алууча дайым. Өмүр барда күлүп жана жаңылышпа. Ары дайым барына, жакшы сөзүн арнагын. Жан дүйнө шамына, күндө күлүп жанагын. Ар бир таңына, өмүр шартыңа, жан кейитип кайгырба. Аракет кылсаң, алгала учсаң, жетип жашоо баркына. Эми Айдана коштошо берсек болчудай окшойт. Биздин көрөрман угармандар менен, ардактуу достор, Тумар ТВ телеканалы менен Тумар радиосу менен бирге болгон угармандардын баардыгына жагымдуу кеч каалайлы, үшүңүздөр, жылуу кийиниңиздер. Айдана, рахмат айталы. Микрофондо болгон аты жөнүм Гүлкайыр Нурматова. Буюрса эртең эфир аркылуу угушканча. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Айдана ДКны баардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Дагы кылып турган турабы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.